өз кызыкчылыгында деле ошондой 50 кишинин тизмесине киргизип коюп, нону тыңшап бергиле деп, анан материалын көтөрүп барып шантаж кылса эмне болот? Шантаж кылса эмне болот? Эми жеке жашоо деген жеке жашоо да. Биз билбейбиз да, биз элдин баарына талап кое албайбыз да, сен абертүү жаша, ыймандуу жаша депчи. Ар кимдин өзүнүн баягы орустар айткандай скелеттери бар шкафында. Анан ошол скелеттерди ошентип ошондой мыйзамсыз жолдор менен пайдаланып, анан ар кимибизге шантаж кылып, ар кимибизге коркутуш деле мүмкүн да, пайдаланып кетиш деле мүмкүн да. Анан биз ойлоп атабыз, булар саясий максатта гана пайдаланат депчи, ал дагы туура эмес. А бирок жеке ар бир адамга, ар бир адамдын жеке жашоосуна, ар бир адамдын коопсуздугуна бир абдан бир чоң коркунуч туудурган система түптөлүп калды да, ушул жанагы негласный методы деп коет орусча. Ошондой жашыруун ыкмалар, тергөөнүн жашыруун ыкмалары. А ушул саясатчыларды жана жарандык активисттерди тыңшоону саясий куугунтуктоо катары кабыл алса болобу? Сөзсүз түрдө. Анткени сени тыңшап атат, сенин артыңдан жүрөт деген нерсе, бул өзү баягы адамга эскертүү болот да. Мисалы саясий оппозицияда жүргөн адамдарга бул сөзсүз түрдө эскертүү болот. Сенин ар бир кадамың биздин көзөмөлүбүздө дегени да. Бул эркиндик эмес да. Бул басмырлоо да. Бул коркутуу. Анан болгондо дагы ар кандай болушу мүмкүн. Жөн эле бирөө менен сүйлөшүп койгон нерсени булар интерпретация кылып, аны чыгарып, андай нерселер болуп эле жүрбөйбү? Болуп эле келет атпайбы? Өздөрү каалагандай интерпретация кылып берип коет, болду, анан эл жатып калат. Баланча миткен турбайбы? Момундай турбайбы? Жеке жашоосуна муну кылган турбайбы? Буга чейин да саясатчылардын телефон сүйлөшүүлөрү чыгып келбеди беле, анан ал монтаждалган деген нерселер дагы айтылган болчу демек. Телефон сүйлөшүүлөрү, анан баягы аңдыгандары дагы бар да. Видеокамера, скрытый камералар, жашырын камераларды койгондору, диктофонду койгондору, биз канча жолу өзүбүз ушундай моментип столдун астына жабыштырып койгон диктофондорду да таап жүргөн күндөр болду да. Ушундай күндөр да болду да. Бул биринчи эле жолу болуп аткан окуя эмес да. Куран окутуп аткан жерде, жарандык коомдун активисттери отурган жерде момундай кылып скотчко жабыштырып коюптур диктофонун. Ал немеси түшүп кетип атат. Диктофон жерге түшүп кетип атат. Анан карасак эле диктофон. Бул качан болгон окуя? Ушул мезгил аралыкта мурдагы жылы жок, бул ошол булардын учурунда эмес, бул буга чейин эле болгон окуя. Эми бул көп жылдан бери эле болуп келе атат. Өзгөчө Бакиевдин учурунда абдан бир күч алган да. Ушундай мындай ыплас ыкмаларды колдонуп, баягы саясатчыларды басмырлоогон өзүнчө бир саясат болуп калган. Анан бирок мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөй турган прокуратура турат, прокурор турат. Көзөмөл жок. Жашыруун ыкмаларды кандай кылып пайдаланып атасыңар? Аша чаап кетип аткан жоксуңарбы? Жеке кызыкчылыгыңарда пайдаланып аткан жоксуңарбы деп прокурор ар бир ошондой тергөөчүнүн ар бир чечимин көзөмөлдөп туруш керек да. Жок, көзөмөл жок. Прокурор жок, көзөмөл жок. Билгенин кылышат. Ошон үчүн биздин жарандарга айтып кетиш керек, эми жалпы эле момундай неме жагын айткан жокмун, мен саясий жагын айткан жокмун. Саясаттан көпчүлүк адамдар саясаттан алыс да. Өзүңөрдүн жеке жашооңорду дагы абайлашыңар керек да. Жеке жашооңорду. Анткени эртең силердин жеке жашооңор кандайдыр бир өзүңөрдүн сырларыңар коомчулукка белгилүү болуп калышы мүмкүн. Же болбосо силерди коркутканга, шантаж кылганга негиз болуп калышы мүмкүн да. Эч ким коопсуз ушул жагынан бирөөсүн да жашообуз мындай коопсуз деп айта албайм да. Купуялуу сакталбайт. Ушул мезгил аралыкта өзүңөрдө же сиздин жакындарыңызда шекшүү болдубу, бизди тыңшап жатышат окшойт деген? Эми бул жерде тыңшамак түгүл, артыстан деле жүрөт да, артыстан жүрүп чыгарып койгон деле мезгилдер болбоду. Кафеде отуруптур, анан теги бул депчи, анан такай эле байкайм мен. Да, артынан аңдып жүргөндөрүн такай эле байкайм. Анан бир эки жолу прокурорго кайрылсамбы деп сүрөткө тартып алдым аңдып жүргөндөрүн. Анан кайрылып, ким экенин билип бергиле, аркаман аңдып жүрөт деп кайрылсамбы деп. Анан эми баары бири-бири менен байланышта да. Карганын көзүн чукубайт демекчи, булар баары бири-бири менен байланыш. Мен кайрылган күндө дагы бирдеме деп жооп берип коймок да, эч ким мойнуна албайт да, сиздин аркаңыздан мыйзамсыз аңдып жүрүптүр депчи.
Анан бирок бир нерсе бар да, ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Эч ким, эч негизсиз бирөөнүн артынан аңдыганга, анын сөзүн тыңшаганга, каалагандай видеого же сүрөткө тартканга укугу жок. Укугу жок. Биз баягы кыргыздар ошол нерсени көп учурда түшүнбөйбүз да. Анан туура баягы ачык жерде, эл көп жерде жүрсө, ал жерде тартса тартат, алыстан тартып, мисалы жакын келип тартып, баланча могу жерде жүрүптүр. Анан тигиндей экен дегенге эч кимдин акысы жок. Ал милиция түгүл, жөнөкөй жарандын да кандай кылганга акысы жок. Ана биз өзүбүз кайдыгер мамиле кылабыз? Тартып атабы? Ошол замат айтыш керек да. Тартпа. Сен менин жеке жашоомо кийлигишкенге, мени тартканга, менин сүрөтүмү, менин видеому чыгарганга мыйзам тыюу салган. Тыюу салынып турат да, болбойт. Уруксат жок ага. Тартам десе сөзсүз келип сураш керек да, мен сизди тартып койсом болобу? Анан баракчама чыгарып койсом болобу депчи. Бирок биз каалагандай биз деле өзүбүз деле ошондой кылып атпайбызбы? Жөнөкөй жарандар деле. Кандайдыр бир өзүбүздө ушул бир сезим жок да. Купуялуулук, анан кол тийбестик деген неприкосновенность деп жазылып турат да баш мыйзамда. Жеке жашоонун кол тийбестиги деп турат, көрдүңөрбү? Жөн эле купуялуулук эмес, кол тийбестиги деп турат. Аны коргош керек да, жеке жашоосун коргош керек да. Мисалы ошол мен сүйлөшүүлөрүмдү тыңшап атышат. Ал сүйлөшүүлөр мага гана тиешелүү эмес да, ал жерде мен бала чакам бар, туурабы? Мен курбуларым бар, мен партиялаштарым бар. Анан алардын да жеке жашоосуна кийлигишип атпайбы? Мисалы бирөө курбуларым бирөө чалып телефондон арманын же болбосо кандайдыр бир немеси болуп атса, жашоосунда проблемасы болуп атса, жеке жашоосунда ошону айтып атса, ошол нерсе меники эмес, ал башка адамдыкы. Аныкы да белгилүү болуп атпайбы? Ошол себептен айтып атпаймынбы, бул сөзсүз түрдө мыйзамдын негизинде, мыйзам тарабынан абдан жөнгө салынган маселе бул. Бирок мыйзам сакталбайт. Ушул маалымат чыккандан кийин тыңшалган саясатчылардын катарында сиздин фамилияңыз дагы бар экенин билгенден кийин жакындарыңыз кандай кабыл алышты? Балдарыңыз, туугандарыңыз? Мен жакындарым буну билет, саясатта жүргөн адам, өзгөчө оппозициялык маанайда жүргөн адамдардын баары эле ошол нерсени эске алып жүрүш керек да. Билесиң да, тыңшайт, аңдыйт дегенди билесиң. Анан андай деле неме болгон жок, бирок жалпысынан коомчулук үчүн бул абдан бир чоң сенсация болуш керек эле да. Анткени ошо көрүүчүлөргө эстетип кетиш керек. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарында ушундай эле иш менен Никсон деген президент кызматынан кеткен. Импичмент жарыяланып, анан импичментке жеткен жок, бирок кызматынан кетип калды да. Именно ушундай маселе боюнча конгрессмендерди, анан жөнөкөй жарандарды мыйзамсыз прослушка кылган үчүн кызматынан кеткен. Бизде болсо биз буга дагы мындай өзгөчө маани берген жокпуз да. Бирок биз талап койдук, ички иштер министри сөзсүз түрдө кызматынан кетиш керек. Аны көзөмөлгө албаган башкы прокурор кызматынан кетиш керек. Анан бул жерде дагы бир маселе, ал тизмеде биз го мейли баягы жөнөкөй жарандар жүрөбүз. Депутаттар жүрөт да. Депутаттар жүрөт, депутаттардын кол тийбестиги бар. Аларды баягы кылмыш ишин козгош үчүн сөзсүз түрдө жогорку кеңештен уруксат алыныш керек. Депутаттар азыркы жогорку кеңештин курамындагы депутаттар жүрөт. Каныбек Иманалиев, Канат Исаев, Дастан Бекешев деген депутаттар жүрбөйбү ал жердечи. Анан биз иш козгогонбуз дейт. Анда эмне үчүн жогорку кеңештегилер билбейт, депутат өзү билбейт, коомчулук билбейт, ушул депутаттарга карата иш козголгонун. Билбейт да, эч ким билбей атпайбы. Демек булар депутаттарга карата андай жашыруун түрдө иш козголушу да мүмкүн эмес да, булардын кол тийбестиги бузулуп атат. Анан депутат деген бул өзү баягы мамлекеттик сырга немеси бар да, купуя, мамлекеттик купуяга доступу бар, уруксаты бар адамдар да. Анан буларга карата кандай болбосун булардын статусу бөлөк. Анан ошол эле мезгилде ошол эле депутаттар талапкер болуп атат. Талапкердин да кол тийбестиги бар. Талапкер болуп турган учурда сени эч ким монтип кармап кетип, же болбосо камап кое албайт. Ошол мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Кол тийбестиги бар. Талапкер болгон бул талапкер деген статуска ээ болгон адамдын кол тийбестиги бар деп. Ошол кол тийбестикке карабастан булар ошондой иш козгогонбуз, бизге прослушка керек деп прослушка кылып атат да. Эми бүт жагынан эле кайсы жагын караба, бүт жагынан эле мыйзам бузуулар. Анан бир нерсени айтып кетиш керек, бул баягы бир эле факта, бул бир эле учур.
бул бир эле токтом. Андай токтомдор толтура. 6 январдан 10 февралга чейин тыңшадык дейт. Ал жерде белгилүү болуп атат, мына президенттикке болгон талапкерлер жана референдумга каршы жаңы баш мыйзамга каршы чыккан эксперттер менен жарандык активисттер болуп атат. Туурабы? Ошолорго карата тыңшоо жүргүзүп атат да. Демек 6 январга чейин 10 январда бүтүп атат да референдум менен шайлоо. Ал эми 6 январга чейин тыңшаш керек эле. Булар демек логикалык жактан алганда, демек декабрдан баштап 6 январга чейин дагы тыңшоо жүргөн. Ал башка токтом. Ошондой мөөнөт коюлган да. Ал мөөнөтү бүткөндөн кийин булар кайрадан жаңыдан суранып атат да. Ошон үчүн дагы бир айга коюлуп атат. Шайлоо менен референдум бүткөндөн кийин. Анан эми булардын баягы өздөрүнүн баягы сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет демекчи. Булар ар бир шайлоодон кийин эле сөзсүз түрдө бир чатак чыгып кетчү эле. Анан буларды ушу көзөмөлгө алып туралы. Шайлоо референдум бүткөнү менен биз ушул буларды тыңшап туралы, булардын ниетин, оюн, аракетин билип туралы деген эле максат менен тыңшалып атат да. Ал жерде эч кандай кылмыш иши болушу да мүмкүн эмес. Бирок андай болбош керек. Мыйзамда так жазылып турат. Оор же өтө оор кылмышка шектелген адамды гана тыңшаса болот депчи. Сиздин айтымыңызда ошол саясатчыларга тыңшоо жүргүзгөндүн бирден бир себеби бул эскертүү берүү. Экинчи себеби, негизги себептердин бири бул келаткан шайлоодо аларга каршы кандай колдонуубу ушул маалыматты. Жок, эми эскертүү берүү дегенде биз мисалы булар ачык айтпайт да, биз силерди тыңшап атабыз депчи, айтып атпаймынбы, бул баа жашырын ыкмада. Анан эми өзү мыйзам боюнча кылмыш ишине тиешелүү маалыматты чогултуш үчүн тыңшаса болот. Анан кылмыш ишине колдоно турган гана маалыматты алып калат. Калган маалыматтын баары жокко чыгарылат да. Бүт жокко чыгарылыш керек. Анткени эртең колдонуп кетиши мүмкүн да. Ал өзүнчө бир досье кылып алып, ар бир адамга аны ким келет, кандай бийлик келет, кандай адамдар келет, ошон үчүн мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Ошондой жол менен тапкан маалыматты эгерде силерге далил катары жараса далил катары колдоносуңар деп атат да. Калган маалыматты башка бирөөнүн жашоосуна, ошол адамдын жашоосуна, бирок кылмышка эч кандай тергеп аткан ишке эч кандай тиешеси жок маалыматтын баарын жокко чыгарасыңар деп атат. Бирок азыр ким кепилдик бере алат? Маалыматтын баарын булар жокко чыгарды дегенде эч ким кепилдик бере албайт да. Ал жерде ким кандай маалымат чогултушту адамдын жеке жашоосу жөнүндө. Эми эртең аны саясий максатта шантаж, компромат катары пайдаланып кетиши мүмкүн да. Жок жерден эле аны көрүп атпайбызбы? Жок жерден эле айтылбаган эле сөздү улап, бирөөнүн сөзүн кошуп, анан аны жасалма кылып деле чыгарып атышпайбы? Эл деген ишенчек экен, ишене берет да. Мисал үчүн ушул окуя болду, саясатчылардын тыңшалып атканы элге маалым болду. Анан идеалдуу сценарий боюнча кандай чаралар көрүлүш керек болчу? Идеалдуу сценарий боюнча жана айтып кеттим, сот деген ар бир тергөөчүнүн алып келген токтомуна макул боло бербейт. Сот деген ошону текшерип туруп, эгерде баягы тергөөчүлөр аша чаап кетип атса, эми тергөөчү үчүн бул абдан ыңгайлуу да. Эч кандай аракет кылбай эле камера коюп кой, диктофон коюп кой, же болбосо прослушкага коюп кой, болду, каалаган маалыматыңды чогултуп аласың да. Соттор үчүн бул абдан ыңгайлуу да. Бирок ошону соттор тергөөчү үчүн. Бирок ошону сот караш керек эле да. Соттун көзөмөлүндө. Сот биздин укугубузду коргош керек. Ошон үчүн сот аны териштирип туруп, мына жарайт, болот, негиз бар деп уруксат берет. Бул жерде жана да айтып кеттим, сот эч нерсени текшерген эмес. Анан кийинки институт бул прокурор. Прокурордун дагы негизги функциясы ошол. Тергөө амалдарынын мыйзамдуулугун текшерүү жана биздин укуктарыбызды коргоп берүү да. Анан бул жерде эч прокурордун эч кандай аракети жок болуп атпайбы, эчтекеси жок. Жок, ушул окуя болду, эми мындан аркы идеалдуу сценарий. Эми аркы идеалдуу сценарий деп айтканда мыйзамдар сакталыш керек. Жана мен айтып кеткен органдар, сот менен прокурор көзөмөлгө алыш керек. Анан биз өз тарабыбыздан азыр прокурорго кайрылабыз, башкы прокурорго текшерүү жүргүзүп туруп, ошол мыйзамдуу экенин бизге көрсөтүп бериңиз депчи. Же болбосо мыйзамсыз болсо, анда күнөөлүү адамдарды жоопко тартыңыз деп. Анан жанагы чечим чыгарган соттун үстүнөн биз тартип комиссиясына кайрылабыз азыр. Тартип комиссиясына кайрылабыз, анткени бул токтом 100% мыйзамсыз да.
Анан көрөбүз дейм. Бул жерде жана айтып кетпедим. Булардын баары бир система болуп калган. Булар бири-бирин көзөмөлдөп, бири-бирин ай кой деп моминтип токтотуп турганын ордуна булар баары жуурулушуп бир система болуп калган да. Бирөөсү кылмыш кылса, экинчиси аны жаап жашырып турат. Ушундай болуп калбадыбы? Бири-бирин көзөмөлдөй турган, кармап тура турган органдар азыр баары бир система болуп калган. Эң кейиштүүсү ушул болуп атпайбы? Системалык жактан караш керек да. Анан идеалдуу варианты бул парламент, сөзсүз түрдө парламенттик көзөмөл болуш керек. Өзгөчө жашырын ыкмалардын үстүнөн сөзсүз түрдө көзөмөл болуш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө комиссия же комитет түзүп коюшат. Депутаттар кирет ал жерге, бир 3-4 депутат кирет, же 5-6 депутат киреби. Анан аларды аябай текшертип туруп, кынтыксыз адамдарды киргизет да. Анан ошолор жабык режиминде карайт, кандай колдонуп атышат. Баягы мыйзамдын негизинде колдонуп атабы, пайда үчүн колдонуп атабы, же болбосо тескерисинче зыян келтирип атабы деген нерселер текшерилиш керек. Жок, бир кезде бир көтөрүп чыгышты, биздин кабинеттерде прослушка бар экен депчи. Анан ошо менен эле кайра тымтырс болуп калды, эч ким анын аягына жеткирген жок. Депутаттар деле билет, көпчүлүгү прослушкада турганын. Бирок ушул күнгө чейин бирөөсү бир ушул маселени көтөргөн жок да. Келгиле булар кандай болбосун биздин мамлекеттин каражатын сарптап атышпайбы? Көрөлү. Ошол жашыруун ыкмаларга кандай алып колдонуп атат? Эмне кылып атат? Бир текшерип көрөлү деп бирөөсү бир демилге көтөргөн жок тилекке каршы. Анан эми көрөбүз, эми жаңы чакырымда депутаттар келсе, мүмкүн бул маселе көтөрүлөр. Бирок азыр деле жанагы дуушар болгон прослушкага дуушар болгон депутаттар, эми баягы Кыргызстанда аты чыккан депутаттар, Каныбек Капашевич, Иманалиев тура, Дастан Бекешев кече айтыптыр, парламентте сөзсүз түрдө каралат деп. Бирок ошол президентке талапкер болгон депутаттар азыр өздөрү баары бириге калып ушул маселени парламентте көтөрүп, сөзсүз түрдө парламенттик иликтөө жүргүзөлү, парламенттик комиссия түзөлү деп азыр парламенттик комиссияны түзүп коюш керек. Анткени мыйзам боюнча ал парламенттик комиссия ишин аягына чыкпаса, кийинки келген парламент сөзсүз түрдө ошону улантып кетет да. Азыр демилге кылып ушуну баштап коюш керек. Ушул саясатчыларды тыңшоо буйругу кайсы күчтөр тарабынан берилди деп ойлойсуз, сиздин пикириңиз боюнча? Эми бул жерде сөзсүз бирөө мындай буйрук берди деп айтыш кыйын. Мен оюмча бул сөзсүз түрдө министрдин көзөмөлүндө турат. Министрдин деле демилгеси болушу мүмкүн. Эми аны билбегенден кийин так айтыш кыйын. Бирок жалпысынан эле илгертен бери ушундай нерсеге көнүп калышкан да, буларчы көнүп калышкан. Кенен кесир каалагандай ар кимдин жашоосуна киришип, аңдып, тыңшап, ушул нерсеге кой деген орган болбосо, кой деген киши болбосо, аны билгенин кыла беришет да. Анан сөзсүз түрдө президенттен буйрук келди же тиги ГКНБнын немесин төрагасынан буйрук келди деп айтыш кыйын. Бул ушул эле күндө, ушул эле заманда болуп аткан окуя эмес. Ал Бакиевдин учурунда деле, Акаевдин учурунда деле болуп келген. Адесе жанагы атайын кызматтар киши өлтүргөнгө чейин барышканда, өздөрү катышканда, жанагы Павлюк деген журналистти кийин анан немеси чыкпады, соттун чечими. Ошол жерде ким катышты? ГКНБнын кызматкерлери деп атпайбы, көрдүңөрбү? Ал жөн эле тыңшоо эмес. Ал саясий конкуренттери же болбосо баягы тил албаган журналисттерди мындай эле алып коюп, нет человека, нет проблемы кылып өлтүрүп деле коюп атышпады. Анан эми айтыш кыйын, бирок кандай болбосун азыр мамлекет башчысы сөзсүз түрдө ушул окуяга реакция кылыш керек да, реакция кылыш керек. Мындай өзү баягы популисттик немелерге көнүп калдык го, популисттик маанайда деле айтып койсо болот, мыйзамдын негизинде аңдыгыла же тыңшагыла депчи, бирок ошондо да өзүнүн баягы көзөмөлүнө алып, сөзсүз түрдө кандайдыр бир текшерүү жүргүзүп, азыр эми аткаруучу бийлик системасына толугу менен президент жооп берип калды да. Анан жооптуу болот деп алып келбедик белек. Жооптуу болот деп колдободу эле эл. Демек жоопкерчилик мамлекет башчысында. Ошон үчүн кандайдыр бир баягы системанын өзүнүн ичинде текшерүү жүргүзүп, иликтөө жүргүзүп туруп, күнөөлүү адамдарды жоопко тартыш керек. Бирок болобу андай реакция, болбойбу? Аны Кудай билет. Сиз жана буга чейин айттыңыз, биздин коом, биздин жарандар купуялуулукка, мындай жеке жашоодогу сырга, кайдыгер мамиле кылышат деп. Сиз коомду жана
жарандарды элге кандай кеңеш берет элиңиз өзүнүн? Эми бул баягы ойлонуп көрсөм бул өзүбүздүн немебизде бар экен да, баягы менталитетибиздечи. Анткени баягы көчмөн болуп жашаганда эчтекени жашыра албайсың да, туурабы? Бир айылда жашасаң, бүт үйүң деле ачык, үй бүлөң деле, жашооң баары сыртта. Жашооң баары сыртта да. Анан баарыбыз бирибиз жөнүндө баарын билебиз. Ким кандай жашап атат, ким урушуп атат, ким эмне болуп атат, ким эмнени жыйнап атат. Баягы көчмөн дегенден кийин баардыгы ачык да. Ошого көнүп калганбыз да. Ошон үчүн мисалы бирөөнүн жеке жашоосун сыйлаганды деле билбейбиз. Бирөө менен жолугуп калсак аябай сурайбыз, ай кандайсың, анан эмне болуп атасың, күйөөң менен кандай болуп атасың деп элечи. Сразу кийлигише баштайбыз да биз. Мисалы батыштагы адамдар андай немелерден суроолордон аябай этият кылышат да. Башкача да мамиле, жеке жашоосуна. Башкача мамиле. Бирок бара эми биз азыр эми башка шарттарда жашап аткандан кийин бири-бирибиздин жеке жашообузду сыйлашыбыз керек да, сыйлашыбыз керек. Анан өзүбүздө ушул менин жеке жашоом, бул менин ишим деген мындай сезим, ошондой бир түшүнүк пайда болмоюнча, ушинтип эле кайдыгер мамиле кыла беребиз. Мамлекет каалаганча, укук коргоо органдары, ГКНБшниктер, МВДшниктер каалагандай кийлигише берет жашооңорго. Каалагандай. Ошол себептен бул баягы өзүбүздүн менталитетибизде бар, бирок кандай болбосун бара-бара бул түшүнүк баары келет да. Анткени жашоо шарты бөлөк да. Илгерки заманга салыштырмалуу жашоо шарты бөлөк. Азыр мындай үйлөрдө жашайбыз. Эмне болуп атканын, үйдүн ичинде эмне болуп атканын сырттагылар билбейт. Бара-бара ушул сезим азыркы жаштарда мисалы бизге караганда бул сезим катуураак да, мындай бар да, өнүккөн. Кийинки жаштарда демек ошол нерсе калыптанып келет. Анан эми бул ар бир адам бул өзүнүн жеке жашоосун коргогону, бул өзүнүн кызыкчылыгын коргогону да. Баардык нерсе эле маалыматтын баары эле ачык боло берсе, мындай ар кимдин немеси мүмкүнчүлүгү боло берсе, аны менен таанышканда анда бул эң негизгиси бул коопсуздук маселеси да. Анда жашооң дагы, өмүрүң дагы, ден соолугуң дагы кооптуу шартта эметип атканын далилдейт да. Коопсуздук жок экенин далилдейт. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат биздин эфирге келип бергениңиз үчүн. Урматтуу Кактус KG баракчасынын катталуучулары, бизде бүгүн түз эфирде Сооронкулова Клара Сыргакбековна болду. Биздин бүгүнкү темабыз Ички иштер министрлиги кандай максатта саясатчыларга тыңшоо жүргүздү. Биздин эфирди көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Сак саламатта тургула.